Кыргызстандын айыл аймактарында санариптик технологияларды ишке киргизүү аракеттеринин алкагында жасалып жаткан иштер тууралуу Европа биримдигинин өлкөдөгү өкүлчүлүгү менен санариптик өнүктүрүү министрлиги тааныштырды. Санарип аймак автоматташтырылган маалыматтык системасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине маалыматтык автоматташтыруу системасын киргизүү максатында иштелип чыккан. Анын негизги милдеттеринин бири болуп, айыл аймактарынын ишин автоматташтыруу жана маалыматтык коомду калыптандыруу менен техникалык жана технологиялык негиздерин өнүктүрүү болуп саналат. Чүйдүн Москва районуна караштуу Беловодск айыл өкмөтүндө жарандарды тейлөө мурункуга салыштырмалуу кыйла жеңилдеп калганы байкалууда. Илгерки боюнча чарба китептери мына кагаз түрүндө турат. Булар менен иштеп келген, аларды алып чыгып, кайра иштеп жүрүшкөн. Бирок азыркы күндө могул бир чарба китеби толугу менен, башкача айтканда могул чарба китептин бардыгы толугу менен бул жакка киргизилген. Керектүү учурда автоматтык түрдө алып чыгат дагы, ал маалымат системасынан иштейт дагы, ал чарба китеп жөнүндө маалымат бере алат. Бул баягы эми биздин ишибиздин аракеттерин жана убактысын, иштетүү убактысын кыскартып, жакшы кылуу максатында жасалган. Беловодск айыл өкмөтүнө караштуу Кош Төбө айылынын тургуну Аида Нуракованын айтымында, санарип аймак системасы кире элекке чейин тургундар журналды ачып, өздөрүнө тийиштүү маалыматты табуу убакытты алчу. Азыр бир топ жеңилдеп калды. Убакыт кетчи, андан сырткары анын баары колго жазылчу. Азыркы эми бардыгы тең компьютеризация болуп аткандан кийин бизде азыр баары тең системага, базага киргизилген экен. Биринчиден убакытты үнөмдөп атабыз, себеби дегенде келдик, биздин паспорт аркылуу эле баардык данныйларыбыз, маалыматтарыбыз топтоштурулган системада. Ушул жерден эле дароо мындай справкаларды алып, керектүү справкабызды алып кетип атабыз. Ошондой эле жарандар үчүн кагаз маалымкат түрлөрүн таптакыр жокко чыгарып, системадан же порталдан алууга мүмкүнчүлүк түзүү аракеттери жасалат. Андан сырткары жарандар үчүн санарип аймак системасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын паспорту түзүлөт. Жарандарды каттоодон өткөрүү тапшырмалары ички миграция процессин көзөмөлгө алып, жөнгө салуу үчүн аткарылып келүүдө. Башкача айтканда, ар бир айыл өкмөтү же айыл өзүндө канча адам жашап жатканын аныктап, каттоодон өткөрүү процесси автоматташтырылган. Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан санарип аймак системасы министрлер кабинетинин алдындагы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу атайын агенттик тарабынан аткарылып, аларга тиешелүү болуп эсептелет. Европа биримдиги менен ишке ашып жаткан дагы бир твининг долбоорунун менеджери Денис Мяйнин айтымында, министрликтер жана ведомстволор арасында колуна документ көтөргөн адамдар чуркабастан электрондук маалыматтар чуркашы керек. У нас в проекте твининга Биздин твининг долбоорубузга 3 мамлекет — Эстония, Финляндия жана Италия тартылган. Бирок кулачыбызды мындан да кенен жайууга мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздер жаңы эле кагаз түрүндө маалымат берилип жатканын көрдүңүздөр. Ал кагаздын кимге кереги бар? Андай кагаздар бир министрликтен экинчи министрликке же ишканага керектелип кагаз түрүндө чыгарылат. Жаран бир жерден кагазды алып экинчи жакка барып берсе, алар кайра аны компьютерге киргизишет. Демек кагазды жок кылып салса болот. Түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борбору аркылуу бир министрлик экинчиден электрондук маалымат алууга шарт түзүлөт. люди бегали, пусть бегают данные. Мамлекеттик кызматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана санариптик ажырымдын тобокелдигин азайтуу үчүн Европа биримдиги 2020 жылдан бери Кыргызстанда санариптик трансформацияга колдоо көрсөтүп келүүдө. Кыргыз өкмөтү түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасынын мүмкүнчүлүктөрүн активдүү ишке ашырууда. Мындан ары мамлекеттик кызматтар өлкөнүн ар кандай административдик аймактык бирдиктеринин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына көрсөтүлөт.